Эл бийлик ээси экенин көрсөтүүгө убакыт келди. Эртең Кыргызстанда парламенттик шайлоо. 16 партиянын канчасы марадан өтөт? Эгерде бирден көп партияга добуш берсеңиз, бюллетень жараксыз болуп калат. Шайлоо базар эмес. Добушун сатып алып аткандар чыныгы кар үзгөй адамдар деп айтам да, наадан. Жарандык активисттер, мигранттар кыргызстандыктарды шайлоону шайтан оюндарга айлантууга, добуштардын баркын түшүрүүгө жол бербөөгө чакырышты. Эл жемкорлорго, ууруларга, алдамчыларга сес көрсөтө алабы? Келечегин кайдыгер карап атат, ошонун баласы, небереси бизге окшоп темселеп мигрант болуп калаарына ойлонбой атат. 80-ге чыкканча окат бүтпөгөн, эми бүтмөк беле окат. Эми деле кыла берем, жасай берем. Карысы бардын ырысы бар. Кыргызстанда калктын 8%-ын улгайгандар түзөт. Эл аралык карылар күнүн улуу муундагылар майрамдадыбы? Чуркай эле жүрөм, ошо балдар менен, балдар болушу, балдардын деми менен жүрөм деп тойлойм кээде. Карылыкка моюн сунбай, жаштардан кем калбай эмгектенген ата-апалар. Орысча айтканда алиги пока дышишь, мен неме кылам го, иштейм го. Салмастарбы, эфирде апта ичинде болуп өткөн маанилүү окуяларга сары эсеп салчу жумалык берүүсү, аны мен Мирзат Муканов алып барам. Көрсөтүүнүн башында эпидемиологиялык кырдаалга токтолбосок болбойт. Республикалык штаб тараткан акыркы маалыматтар жакшы эмес. Суткасына жүздөп катталып жатканы, абал курчуп баратканынан кабар берүүдө. Баткен областында жагдай начар болуп турат. Дарыгерлер июль айындагы кайгылуу күндөрдү эскертип, эрежени сактоого чакырган менен көңүл кош мамиле кылып, өзгөнүн дагы ден соолугуна кайдыгер кылып жаткандар көбөйдү. Той топурлар кадимкидей эле күн сайын өткөрүлүп жатат. Көчөдөн бет кап кийген адамды табуу кыйын. Соода жайларды эле кардарыларды текшергенин тажадыбы, баарына баары бир болуп калгандай. А бирок адистер так ушул коронавирустун экинчи толкуну жай айындагылардан дагы коркунучтуу болорун байма-бай айтып жатышат го. Эпидемиологиялык кырдаал оорлоп баратканда республикалык штаб кабыл алган чечим бир жагынан таң калтырса, айрым ата-энелерге майда эле жакты. Пандемия шартында парламенттик шайлоо өткөрөр замат 6 октябрдан тарта мектептер окуучуларды кабыл алмай болду. Азырынча 6 класска чейинкилер гана барып турушат. Атайын алгоритм иштелип чыгып, санитардык талаптардын аткарылышы катуу көзөмөлгө алынат деп ишендиришүүдө. Эгер абал курчуп кете турган болсо, балдар кайрадан онлайн режимде окууга өтүшөт экен. Үйдө сабак окуганга караганда мектепте билим алган жакшы дечи, бирок балдардын саламаттыгына коркунуч жаралбайбы деп кооптонгондор көп. Анын үстүнө Казакстанда коронавируска кабылган, андан өрчүшүп, Кавасаки синдромуна айланып каза болгон балдар тууралуу кабар тараганы чочутпай койбойт экен. Эртең Кыргызстанда чоң бурулуш жасоочу күн — парламенттик шайлоо. Туура 11 сааттан кийин сиз тандоо жасап, өзүңүз өлкөңүздүн келечеги үчүн добуш бересиз. Андыктан бюллетенде белги коердун алдында жакшылап ойлонуп, өкүнүп, бармак тиштеп калбагыдай чечим кабыл алыңыз. Бул жолу шайлоочулардын саны 3.523.532 түздү. Буга чейинки тажрыйба көрсөткөндөй, алардын жарымы гана добуш берүүгө катышат. Айрымдары шайлоого барууну каалашпайт, добуш салуудан ээринишет. Кээ бири анын добушу бир нерсе чечерине ишенбейт, көңүл калган. Ошентип, эртең кыргызстандыктар 7-чи чакырылыштагы парламентти шайлаганы турушат. 120 мандат үчүн 16 партиядан 2000ге жакын талапкер ат салышууда. Партияларга, шайлоочуларга программасын тааныштырып, үгүт иштерин жүргүзүүгө 1 ай убакыт берилди. Бирок саясий атаандаштык таза өттү деп айтууга болбойт. Кара пиар жасалып, компроматтардын чыгышы шайлоодо болуп эле келген. Ага эл деле көнүп калган. Бирок аравандагы калайма мушташ аша чапкандык болуп кетти. Форма 2 арызы жаңжалдарды жаратпаса эле болду. 1,5 миллион киши шайлоо тилкесин өзгөртүп добуш берген турат. Эң кызыгы, айрым жарандар каяктан добуш берерин чече албай, 40 миңден ашык киши улам арыз тапшырып, шайлоо участогун бир нече жолу алмаштырыптыр. Алар бир нече партияга убада берип акчасын алып койгонбу, айтор шайлоо участоктарын түрө кыдырып айтташыптыр. Бүгүн жымжырттык күнү. Жарандарга терең ойлонуп, туура чечим кабыл алууга берилген убакыт. Шайлоонун алдында президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарга жана ат салышып жаткан партияларга кайрылып, саясий өнөктүктү таза өткөрүүгө чакырды. Урматтуу саясий партиялардын лидерлери, талапкерлер, үгүт иштерин жүргүзүү үчүн бардык партияларга бирдей шарт түзүлдү.
саясий позицияңарды, көз карашыңарды жарыялоо үчүн эч кандай тоскоолдук болгон жок. Эми шайлоо мыйзамдарын чегинен чыкпагыла. Добуш сатып алуу мыйзам алкагында жазаланарын эсиңерден чыгарбагыла. Кандай гана күрөш болсун, жеңген тарап менен бирге жеңилген тарап да болот. Жыгылган күрөшкө төйбөйт дегендей, жеке амбициясын алдырып, жеңилгендер элди бөлүп жарууга, коомдун тынчтыгына доо кетирүүгө барбайт деп ишенебиз. Элибиздин биримдигине, улуттаралык ынтымакка, мамлекетибиздин бүтүндүгүнө жана мыйзам үстөнүгүнө шек келтиргендерге мыйзам алкагында чечкиндүү чаралар көрүлөрүн унутпайлы. Парламенттик шайлоо пандемия шартында өтүп жаткандыктан жарандарга дагы, комиссия мүчөлөрүнө дагы ыңгайсыздыктар, кошумча түйшүктөр жаралууда. Бирок баарыбыздын саламаттыгыбыз үчүн санитардык талаптарды аткаруудан эринбейли. Эпидемиологиялык кырдаал курчуп бараткандыктан бекитилген алгоритм кынтыксыз аткарылышы керек. Бюджеттин эсебинен өлкөдөгү бардык шайлоо участоктарына 3,5 миллион медициналык беткап, колгап жеткирилди. Кесиптешим Нурзада Сыдыкбекова добуш берүү тилкесинин босогосун аттагандан тарта кайра чыкканга чейинки аракеттердин баарын кантип туура аткаруу керектигин сүрөттөр менен түшүндүрүп берет. Добуш берүү 4 октябрь саат 8:00 башталып 20:00 чейин уланат. Бардык шайлоо участоктарында кирүү чыпкасы уюштурулат. Добуш берүүчү жайдын кире беришинде шайлоочулардын дене табын контактсыз жол менен текшерүүчү жабдыктар, дезинфекциялоочу каражаттар болот. Ар бир келген кишиге бир жолку беткап жана колгаптар акысыз берилет. Добуш берүү процесси кандай жүрөт? Дене табыңызды текшергенден кийин, эгер жайында болсо, бет капты тагынып, колгапты кийишиңиз керек. Эскертүү: оорунун белгилери бар шайлоочулар, оорукчан менен контактта болгон же обсервацияда турган жарандар шайлоо участогуна саат 18:00 кийин элдин саны азайган соң киргизилет жана атайын уюштурулган кабинада добуш бере алат. Кезек күтүүдө жана имараттын ичинде 1,5-2 метрлик аралыкты сактаңыз. Добуш берүүчү орун жайга киргенден кийин участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөсүнө Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортун көрсөтөсүз. Тизмеден өзүңүздү тапкандан кийин манжалардын белгилери боюнча идентификациялоодон өтүшүңүз керек. Ал үчүн кол кабыңызды чечип, колуңузду антисептикалык каражаттар менен иштетип, идентификациялоодон өтөсүз. Колуңузду антисептикалык каражаттар менен кайталап тазалагандан кийин кол кабыңызды кайра кийиңиз. Ошондой эле бет келбетиңиздин биометрикалык параметрлери боюнча идентификациялоодон өткөрөсүз. Ал учурда дагы бет капты чечип, жүзүңүздү толук ачышыңыз шарт. Идентификациялоо бүткөндөн кийин бет капты да кайра тагыныңыз. Андан соң сизге бюллетень берилет. Аны менен атайын кабиналарга барып, бюллетенди эч кимге көргөзбөй, өзүңүздүн тандооңузга жараша партиянын тушундагы квадраттын ичине белги коюңуз. Белги бир гана партиянын тушуна болуусу зарыл. Эгерде бирден көп партияга добуш берсеңиз, бюллетень жараксыз болуп калат. Добушуңуз текке кетет. Мындай шартта шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнө кайрылып, жаңы бюллетень алсаңыз болот. Эскертүү: добуш берүү купуя болуп саналат. Бюллетенди сүрөткө, видеого тартууга тыюу салынат. Башкаларга көргөзүүгө жана добуш берүүчү жайдан сыртка алып чыгууга болбойт. Белги коюлган бюллетенди бүктөбөй туруп, атайын урунага жазуу бетин ылдый каратып салыңыз. Шайлоочуларга сунуштар: участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн бардык талаптарын жана көрсөтмөлөрүн сактаңыз. Идентификациялоодон өтүү убактысын кошпогондо шайлоо участкасында болгон учурда бет кап жана кол каптарды чечпеңиз. Добуш берүү жайына сырткары жана анын ичинде социалдык аралыкты сактаңыз. Шайлоо участкасына бүт үй бүлө менен эмес, кезектешип келиңиз. Балдарыңызды кошо алып келбеңиз. Биз азыр добуш берүүнүн тартибине, техникалык жагына гана токтолдук. Бирок эң маанилүүсү жарандын туура тандоо жасаганда. Акаевдин, Бакиевдин заманында шайлоонун жыйынтыгы каратып туруп, бурмаланып, бюллетендер үкөккө топтоо менен салынып, бир жарандын бир нече ирет добуш берүүсүнө жол берилип келген. Ушундай башаламан өткөн шайлоолордун жыйынтыктары эки жолку революцияга себеп болду. Азыр андай бурмалоолорду жасаганга мүмкүнчүлүк жок деп ишендирип келишет. Бирок бул шайлоо таза өтөт дегенди түшүндүрбөйт. Анткени саясий күчтөр өтө коркунучтуу, опурталдуу ыкманы пайдаланууга өтүштү. Административдик ресурсту колдонуу жана добуш сатып алуу. Буга байланыштуу мыйзам бузуулар ондоп саналат. Бирок чара көрүү жагы чабал болуп жатат. Бул жумада Борбордук шайлоо комиссиясы бир айдан бери добуш сатып алуу боюнча ишти тергеп бүтө албаган Ички иштер министрлигине наразы болуп, өкмөткө министрдин жоопкерчилигин кароо сунушун берди. Факты бар, бирок реакция жасалбай, чара көрүлбөгөнү
шайлоонун таза өтүшүнө күмөн саноолорду күчөтүүдө. Ар кандай ыплас ыкмалар колдонулуп жатканда адилет шайлоо өткөрүүгө болобу? Элдин аң сезимин өзгөртүп, талапкерлерге акчасына эмес, акылына карап баа берүүгө үйрөтүүгө болобу? Жарандардын шайлоо алдындагы маанайы кандай? Бул жаатта кесиптешим Элизат Эркинтур катардагы мигрант, сыртта жүрсө дагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялар боюнча ой пикирин ачык айтып келген активист менен маек курду. Кезек экинчи студияда. Саламатсыздарбы, сиздер менен мен Элизат Эркинтур. Бүгүн студияда мигрант, жарандык активист, Фейсбуктун активдүү колдонуучусу, 11 жылдан бери Россияда иштеп жүргөн Самат Уранкай. Кош келипсиз. Сиз сыртта болсоңуз да Кыргызстанда коомдук саясий абалга көз салып жүрөсүз. Муну баягы Фейсбукта жазганыңыздардан эле билдик да. Үгүт кампаниясы бүттү. Эртең өлкөдө өтө маанилүү окуя болгон турат да. Өнөктүктүн жүрүшү, деги эле саясий атаандаштык болдубу бизде? Канааттандыңызбы өнөктүктүн жүрүшүнө? Сиз туура айтасыз. Сыртта жүрсөк дагы сөзсүз мекенибиздеги Кыргызстаныбыздагы ар бир окуяларды, ар бир кырдаалга көз салып, ушу соц тармактар аркылуу азыр мурункудай газета, журнал актуалдыгы жоголуп, анан маалыматтын баарын ушу интернеттен алып атабыз. Баардыгын жүрөгүбүздөн өткөрөбүз. Кабардар болуп турабыз. Анан ошо шайлоонун алдында уруктууга менен учурашуу максатында Кыргызстанга келгем. Анан ушул үгүт иштеринин баардыгына баягы көз жүгүртүп аттык, карап аттык, көрүп аттык. Анан биз ойлогончолук баягы атаандаштык болгон жок да, биз күтүп аткандай. Буга чейинки шайлоолордо дайыма айтылып келчү да, элибиздин көзү ачылып калды, саясий маданияттуулугу жогорулады, кийинкиси мындан да башкача болот, тандоо татыктуу болот, атаандаштык абдан сонун деңгээлде өтөт деген сөздөр айтылып жүрчү эле, бирок тилекке каршы мурункулардан аябай өзгөчөлөнгөн бир өзгөчөлүктү көргөн жокпуз да, байкаган жокпуз. Баягы эле акчанын, бийликтин, мансаптын ролу биринчи орунга чыгып атат да. Чыныгы баягы элге, карапайым журтка шайлоонун маңызын, кимдерди каяка шайлап атабыз, ошолорду ошол талапкерлер дагы, атаандашка чыгып аткан партиялар дагы, лидерлери дагы жеткирип бере алган жок да. Анан тилекке каршы дагы эле мурункудан айырмабыз болбойт окшойт деп. Эмнеге андай болуп атат деп ойлойсуз? Муун алмашыш керек окшойт. Мурдагы кандай ойдо болсо, аталарыбыз, апаларыбыз, улумун дагы эле ошондой ойдо да. Булар баары бир бизге эч нерсе кылып бербейт. Булардан азыр келет дагы шайланып алып кетет. Андан көрөк эмне болсо ошо болсун деп кайдыгер мамиле дейт да. Негизги биздин мамлекетибиздеги эң орчундуу, эң маанилүү күн ушул эртеңки 4 октябрь шайлоо күнү болчу да. Ошого татыктуулар тандап алсак, анан жанагындай ген байлыктарды, анан миграция, анан билим берүү, анан саламаттык сактоо деген толгон токой проблемалардын чечүүчү жери ушул жери болчу да. Анан ага көңүл бөлбөйт экен да. Көпчүлүк айыл апада турган тургундарыбыз, жердештерибиз, бир туугандарыбыз мындай бир ушул күндүн маанилүүлүгүн түшүнбөй атышат да дагы элечи. Азыр эки кишинин башы бириксе эле баягы добуш сатып алуу жөнүндө сүйлөшүп калышты да. Анан баягы добушуңарды сатпагыла деген чакырыктар деле жасалып жатат. Ошолор эске алынып, мындай шайлоо таза өтөрүнө ишеним барбы сизде? Ишеним, мен мурда бияка келген атканда аябай эле ишенип келаткам да. Өзгөрөбүз. Жаңы багыт алабыз. Кудайым буйрса тетиякта мага окшоп миллиондоп жүргөн мигранттарыбыздын кайра келерине шарттар түзүлөт. Экономикабыз көтөрүлөт. Ушинтип башка дүйнөлүк аренада биздин мамлекетибиз бир өзүнүн ордун табат деген үмүт менен ушунча убакыт өттү да. Ошондой үмүт менен келгем да. Анан мен жакындарыма, туугандарга, кошуналарга дагы мындай маанилүүлүгүн түшүндүрө албай койдум. Анан демек башка региондогу тургундарыбыз деле кайдыгер мамиле кылып атат окшойт да. Баары эле айтып атат, ооба сатылбаш керек, добушубузду сатпаш керек, акча бергендер шайлабайбыз, акчасын албайбыз деп. Акча алып атып эле ошентип биягынан акчасын алып атат да, биягынан ошентип сүйлөгөн кишилер бар экен да, ошолорду көрүп аябай зээн кейип, мындай жүрөгүм ооруп турат да.
Жогоруда айттык да, сиз 11 жыл Россияда иштеп жүрөсүз депчи, анан баягы ысык суукту көрүп, баягы мигранттар эми мекенинде жүргөнүнө караган кишилерге караганда өтө эле кыйынчылыктар жүрүшөт. Анан ошол адам катары айтат, кандай баалайсыз ушу добушун сатып жаткандарды дагы, добушун сатып алып жаткандарды дагычы? Баягы бул добушун сатып алып жаткандар элди мазактап жаткан жокпу? Элдин добушун сатып алып аткандар даана чыныгы кар үзгөй адамдар деп айтам да, надан. Туура аябай шылдыңдап аткан дагысы булар. Ошончо акчаны топтоп, Кудай билет кандай жол менен топтогон. Мүмкүн эми адал жол мененби, арам жол мененби, бирок алардын элди алдап добушун сатып алышы өзү жеткен эми. Алар депутаттыкка татыктуу эмес, биздин коомдун катарында басып жүрүүгө ылайыктуу эмес инсандар деп эсептейм да. Алар соопчулук катары берген жок ал акчаны. Сиздин үйүңүздө унуңуз жок экен, майыңыз жок экен, ушуга продукт алып алыңыз деп берген жок акчанычы. Алар бизге добуш саласың деп талап кылып берип атышпайбы? Бул жеткен надандык да. Саткандарчы добушун? Кененирээк ойлой албай, келечегин кайдыгер карап атат. Ошонун баласы, небереси бизге окшоп темселеп мигрант болуп калаарына ойлонбой атат. Шайлоонун маңызын ошондон түшүнүп алдык да. Башынан ошол шайлоого катышкан мурунку талапкерлерибиз, агаларыбыз элге келип бир асман чапчыган мүмкүн болбой, аткарууга мүмкүн болбогон убадаларды берип, калптын баарын айтып, добуштарын алып анан кетип калып, алар аткарылбайт да сөзсүз. Мисалы, могу тоонуң түстөп берем, мындан кийин силерге жаан жабайт, мынчанчы күн эле жаайт деп бир капкаяктагы болбогон убадаларды берип салган. Анан аларды аткарбай калган, эч кимис аткара алган жок да. Өнүккөн жокпуз, өскөн жокпуз, баягы эле көрүп окат, баягы эле көр турмуш жакырлардын саны өсүп атат деген. Анан ошонун баарын көрүп туруп, аны карапайым эл деле, булар баары бир эч нерсе кылбайт экен. Андан көрө жок эле дегенде ушунусун алып калалы. Ушулардан болгон биртке пайдабыз ушу болсун. Жок, бир мишогун алып коелу деп бир башынан ушундай бир орноп калды да, акырындык мененчи. Башка өлкөлөр таң калат болуш керек. Биз ушундай голосду 2000 сомго сатып алабыз. Бирден да сатып албайбыз. Айылына барып туруп эле дүңүнөн эле сатып алабыз. Мына биз мектепти фундамент, садик, бала бакча деп фундамент куюп берип койсок эле бизге 300-400 голос берип коюшат. 16 партия ат салышып атат. Канчасы партиялардын атын атап алсак да, канча пайызы чыныгы шайлоонун маңызын көрсөтүп жатат, канчасы акчасына, мансабына ишенип жатат деп ойлойсуз? Мансабына, акчасына ишенген 3 партия да, даана 3 партия, алар ошол элге да барган жок. Чоң-чоң борборлорго, шаарларга, анан райондун борборлоруна эле барган болбосо, жандай айылдарга чейин жеткен жок да. Алар бийлигине, акчасына таянып, ошол жергиликтүү активдүү жарандардыга акчаны карматып коюп, сен бизге мынча голос алып келесиң болду деп биякта жатышат. Анан бирок баягы Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жакшы, чыныгы партиялар да бар. Катарында мүмкүн баягы списокто туура эмес кишилер болушу мүмкүн, бирок негизги партиянын түзүлүшүнө жооп берген, ошол программасын гана сунуштайын деп, ошо менен аракет кылып аткандар бар, бирок аны берки акча менен бийликтин үстөмдүгү жеңип кетип атат да, жайпап коюп атат да алардын аракетинин барынчы. Алар барып алып туруп, айылдарга барып, жолугуш өткөрүп, биз мындай кылып берели, тигиндей кылып берели деп баардык программаларын чечмелеп атса, бери жакта акчаларын алып койгон кээ бир жарандарыбыз койчу деп кол шилтеп атпайбы? Азыр көпчүлүк ак менен каранын кармашы деп баалап жатышат да, сиз ушуга кошуласызбы? Анан эмне үчүн баарыбыз көрүп билип турсак дагы, кайсы бир партия, кайсы бир күчтөр ошол добушту сатып алып атат, же болбосо уюшкан кылмыштык топтун кызматын колдонуп атат, же болбосо дагы башка ыплас ыкмаларды колдонуп жатканын көрүп билип туруп, эч ким унчукпай атат. Баягы кой деген, баягы ошол эле интеллигенция өкүлдөрү, баягы каймактар болчу эле го, кой деп элге да сөз өткөн, эки тарапка тең сөз өткөнчү калыс адамдар. Ошондойлор эмнеге чыкпай жатат деп ойлойсуз? Мен дагы издедим да. Аксакалдарыбыз бир нарктуу, оозунда сөзү бар аталарыбыз, апаларыбыз болчу эле да, мындай элди ээрчитип кетип,
айланайындар, бир 2 кооз сөз менен баягы тынчтып койчучу. Жакшы жолго, түз жолго салып койчу. Анан биздин интеллигенциянын бир бөлүгү таптакыр мындай аралашкысы келбейт экен да. Көңүлү алган. Көңүлү калган. Жаман көрүнгүсү да, элге да жаман көрүнгүсү келбейт, бийликке да жаман көрүнгүсү келбейт. Жөн эле мындай сырттан карап турат да. Бүткөндөн кийин анан чыга калайын деген максатта. Кээ бир бөлүгү ошол эле кайра бийликтин, кайра эле акчалуулардын сөзүн сүйлөп, ошолорду мактап, жактап, айга күнгө теңеп, ошондой иш аракеттер менен жүрүп атышпайбы? Анан ким айтат аны? Сизде ишенич барбы? Эл эртең ойгонуп, баягы шайлоонун добушту сатып алабыз, биз өтөбүз деп мындай ишенимдүү турган партиялардын тилегин таш каптырып, бир башкача жыйынтык болуп калышы мүмкүнбү? Эгер элдин ушул күндөн баштап жайына койсо, дагы акча таратуу, жанагындай бизге шайлайсың, биз карап турабыз, WhatsApp'тан тартып жөнөтөсүң, же болбосо жанагы урнанын жанында бирөө болот эмеспи? Шайлоо галочка койгондон кийин ага сөзсүз көргөзөсүң деген сыяктуу мындай кыстоолор болбосо, мажбурлоолор болбосо, жанагындай талап кылып, акча берген тарап, анда өзгөрүшү мүмкүн. Анда чын эле баягы акчалуулар, акча бергендер, бийликтин кысымына алып аткан партиялар өздөрү күтүп аткан добушту ала албай калат деп ишенем да. Себеби баягы сөзсүз эл деген эркин арасында аябай көп. Буларга атайын булардын акчасын алабыз дагы, тескерисинче бизге булар кандай кара өзгөйлүк менен мамиле кылып атса, биз экиси биз аларды алдайбыз, алар бизди алдаган атса деп, мындай ошондой бир настрой менен турган бир жоон элибиздин арасында инсандар бар да, аябай көп. Ошол бир гана жол жанагындай аларды мажбурлап, сөзсүз жанагы жерге галочканы коесуң, добушту бересиң, сен акчаны алгансың деген баягы ыкмаларды колдонбосо. Мажбурласа дагы баягы шайлоо баракчасына коюлган белгини шайлоочудан башка эч ким көрө албайт дагы, мүмкүнчүлүк да жок да. Ошон үчүн ар бир жаран ошону да туура түшүнсө, демек тандоону туура жүргүзөт болуш керек. Туура айтасыз. Маегиңизге рахмат. Бүгүн биздин студияда мигрант, жарандык активист Самат Уранкай болду. Маекти мен Элизат Эркинтур алып бардым. Амандашканча. Жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү. Октябрь айынын 1-inde карылардын эл аралык күнү белгиленди. Бул датаны утурлай улгайгандарга, узак жашагандарга сый урмат көрсөтүлүп, аткаминерлер белек бечпегин ташып калышат. Жылда ар кандай акциялар өткөрүлүп келсе, бул жылы пандемияга байланыштуу болгон деле жок. Карылардын жашоосуна коомчулуктун көңүлү бурулуп турсун деп 1990-жылы Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 1-октябрь улгайгандар күнү деп жарыяланган. Азыр кары адамдардын көйгөйү айтып отурса толтура. Кыргызстанда карылар үйүндө жашагандардын болушу эле чоң трагедия. Кароосуз калып, өзү менен өзү болуп, өлбө жаным өлбө деп жашап жаткан ата-апалар канча? Алардын көйгөйүн көп эле жолу чагылдырдык. Бирок абал өзгөрүп кеткен деле жок. Карысы бардын ырысы бар деп коет кыргызда. Бул жолу биз карлыкка моюн сунбай, карыдым деп отуруп калбай, оокатын кылып, спорт менен машыгып, балдарга билим берүүнү улантып, элди дарылоону таштабай жүргөн ата-апалар тууралуу сөз кылууну туура көрдүк. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстандын калкынын 8%-ын улгайган адамдар түзөт. Башкача айтканда, эмгекке жарамдуу курактан улуу жаштагылар 513 000. Небере чөбүрө тарбиялап, дөөлөттүү карлыкты өткөрүп жаткандар тууралуу кийинки материалда. Ысык Ата району Карагай Булак айылы. Көз жоосун алган Кооз айылда 125 түтүн бар. Элетелинин саны 500гө жакындайт. Мындан бир нече жыл мурда айыл көчөлөрүн бойлой аксакалдар басып турса, учурда боз балдардан башка эч ким жок. Кар адамдар эбак эле өтүп кетип, болгону 3 аксакал калган. Алардын бири Марат Кадырбеков. Келе турган малга чөбүн даярлап кетинде. Келгенде ошо сразу эле чөп жеп, ордуна туруп калгандай кылып аракет кылабыз. Анан кечке дагы мал салдын тиешелүү, эртең менен богун чыгарабыз, эмне кылабыз, иши кылып кечке жаныбыз тынбайт.
оокат кылабыз. Мал багак bir айылда болгондон кийин мал бакпасам болбойт экен. Айыл аксакалы кородогу короз менен кошо туруп эшикке жөнөйт. Бир колуна айры, экинчисине тырмоо алып, кеч киргенче сырттагы жумуш менен алек. Үй бүлөнүн чакан малы бар. Алар бададан келгичекте аксакал чөп шаарын даярдап, корону иретке келтирип турат. Атанын баскан турганы тың, жүрүшү шайдот. Ошондуктан аны эч ким 81 жашта деп ойлобойт. Ырас элемин буту колум оорубайт. Тың деген ошо да. Кадимки бу балдардай отурам, балдардай кайра турам. Ошонун артыкчылыгы ошол. Ошо кыймылдаган аракети го деп ойлойм. Марат Кадырбековдун жаштыгы рульда өткөн. Ал колхозду айдоочу болуп иштеп, жаштайынан эмгекке үйрөнгөнүн айтат. Жашы 81-ге келип калса дагы, уулдары кой неберелери менен тең жарашып жумуш кылат. Мал жандыктан тышкары үй бүлөнүн тиричилиги Марат атанын мойнунда. Карыя дыйканчылык менен дагы алектенет. Балдары эгип койгон мөмө жемиштерди оттоп, сугарып, айтор түшүмдү мол жыйнайт. Аксакал быйыл 30 түп алма тиккен. 30 жыл мурда да 1000 түп терек отургузуп, азыр короосуна көрүп берип турат. Балдарым деле айтып атат, неберелерим деле айтат. Ата, 80-ге чыктыңыз, тынч эле отура бериңиз. Деп анан мен жаңгыз ойлонуп бир күн отурдум. 80-ге чыкканча оокат бүтпөгөн, эми бүтмөк беле оокат. Эми деле кыла берем, жасай берем. Милдет кылбайм, балам деле урушат, неберем деле урушат. Ата отурчу, сизди бирөө кубалап атабыз, эмне кылып атат. Жок, мен өзүм болбойм, ошо кыймылдаганды жакшы көрөм. Тамак иштейт түштө. Ошо тамак иштегенде үйгө келем. Тамак иштебейсе жүрө берем, эште агоротто, эмнеде бирдеме жасап. Аксакал сырт жумушун жайгарап жүргөндө кемпири үй тиричилиги менен алек. Анар Кадырбекова да эртең менен эрте туруп, дароо эле казан аяк кармайт. Кожойке абышкасына неберелерине тамак жасап, идиш жууп күн кечиртет. Апа быйыл 74-кө чыкты. Ал дагы абышкасында эле каарлыкка моюн сунган эмес. Келини жумуштан келгиче үй ичиндеги жумуштун баарын бүтүрүп коет. Анар апа үй тиричилигинен тышкары кол өнөрчүлүк менен да алектенет. Узайым курак курап, сайма сайып, жууркан төшөк каптайт. Үй бүлөдө чоң жакшылык болгону турат. Жакында небере кызын турмушка узатышат. Ошондуктан чоң эненин жаны тынбай, небересине сеп даярдап жатат. Тырмалаган оокат экен, оокат кылып атабыз ушинтип эле. Колумдан келет, келбей койбойт деп айтпайм. Могу кызды турмушка берели деп момтип жасап атабыз. Бул акыркы төшөгү. Канчаны жасадыңыз? 6. Айылдын бул кадырлуу ата апасы 7 уул 2 кызды тарбиялап өстүргөн. Учурда 29 небере, 12 чөбөрөнүн курчоосунда бактылуу каарлык өткөрүшүүдө. Карысы бардын ырысы бар дегендей, токтоо мүнөз, эмгекчил адамдардан тарбия алган уул кыздары да ата-энесинин арты менен айыл ичинде кадыр баркка ээ. Рахмат. Жакшы барыңыз. Рахмат. Ал эми кийинки каарманыбыз сүйүктүү жумуштан шашып баратат. Өмүрүндө бир да жолу кечигип көргөн эмес. Себеби аны бейтаптары күтүүдө. 8-де жумуш башталат. А мен такай 7:30 жумушта боламын. Неге? Үйрөнүп калгам ушуга. Төлөгөн Кадыркулов Чүй областынын Аламүдүн айылындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда офтальмолог болуп иштейт. Ардактуу эс алууга чыкканына 10 жылга жакындап калды. Бирок көнгөн адатын калтыра албай, али күнгө чейин ден соолук сакчыларынын катарында жүрөт.
Төлөгөн ата Кыргызстандагы улгайган медиктердин бири. Бул тармакта ал 25 жашынан бери жүрөт. Азыр 72-ге чыкты. Аксакалдын балалыгы кыйын доорго туш келген. Айылда отун жарып, тезектерип, суу ташып чоңойгон бала билим алууну эңсечи. Бирок ал үчүн эч кандай шарт болгон эмес. Ага карабастан өжөрлүгү менен медициналык окуу жайга тапшырып, жогорку билим алган. Gir. Gel otur bana. Так угатам айта бер. Өзүм ооруду. Начар көрүп атабы. Азыр аны текшерелик, сенин көзүң курчун текшерелик. Отур, тет отуруп чыккан. Так, бу кайсыданга? Жүр балам эми. Могу жак карагын. Көзүң глазной дномду көрүп коеюн. Бияң кара, балам. Башың түз кыл, бияк кара. Төлөгөн Кадыркуловго келген бейтаптар абдан көп. Эртең мененки саат 8ден тарта үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда иштейт. Күнүнө эң аз дегенде 15, көп болсо 70 кишини кабыл алат. Түштөн кийин аскер комиссариатына барат. Эмгек жолунда көптөгөн оорулардын түрү менен кездешип, миңдеген адамдардын дартына даба тапкан. Түрдүү көз оорулары келет. Глаукома деген оору, мындай страшный өтө оору, катаракта деген оору, анан кийин али баягы травма. Көбүнчө травма алып келишет. Мына мен Сузак районунда түн жарымда мени немеден төшөктөн тургузуп, ушу бирөөнүн көзүнө чөп кирип кетиптир деп барсам, чынында эле бир 2 сантиметр чөп көзүнүн ичине кирип кеткен. Ошону 1 саат, 1,5 сааттын ичинде операция жасап, баягы чөптү алып чыгып, көзү толугу менен мындайда сакталып калган. Медицина тармагынын ардагери 1975 жылы Жалал-Абад областынын Сузак районундагы аймактык ооруканасына окулист болуп келген. Жашадис 5 жыл өтпөй башкы дарыгердин орун басары болуп, андан соң башкы дарыгердин кызматын ээлеген. 2003 жылдан 2008ге чейин Бишкек шаарынын Ленин районунун акиминин орун басары болуп эмгектенген. Кийин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде да иштеп, ошол жактан пенсияга чыккан. Өз кесибин өзгөчө сүйгөн дарыгер 1 жылда үйгө отура албай, кайра эле анын жардамына муктаж бейтаптарга кайтып келген. Иштемейинче адам өзүн ушунчалык төмөн деңгээлде сезет экен адам. Ал эги баягы иштеп жүргөн киши, мындай айтканда өзүн туруп тартып, патягы цетип, мындай айтканда ал эги эмгек ритминде, эмгек постоянно жүргөн да жакшы болот. Менин медицинаға көрсөткөн жардамыма эл абдан ыраазы. Ошондуктан мен ойлоймун, азырынча дем алып аткандан кийин иштейм го. Эл ичинде жаштыгын өмүрүн өнөргө, билимге, кызматка арнаган ардактуу аксакалдар абдан көп. Алардын бири Gökül Жаманкулов. Төө жайган бирге спорончу, төбөсү бийик төө кокту. Тайлактар мында туулуп, тайтаңдап жүрүп төө болчу. Төө менен эми көчүү жок, төгөрөк четте төөчү жок. Төө көчтөнүп төбөсү төө кокту турат, төөсү жок. Миңдеген ырлар, ондогон поэма, жарык көргөн ыр жыйнактар китеби. Мунун баары Gökül Жаманкуловдун 77 жашындагы жетишкендиктери. Автор бала кезинен колуна калем кармап, поэзия менен өскөн. 70тин кырын ашып, 80ди таянып калса да, ыр жазуу адаты али күнгө чейин калган эмес. Саясат дегенди такыр жазбаймын. Саясат бүгүн бар да эртең жок да. Могу турмуш, жаратылыш, костугу, анан жанагы беркетиги, сүйүү махабат деген калбайт турбайбы? Ошолор жөнүндө жазып коемун.
Gökül Жаманкуловдун чыгармалары казак, орус, калмак тилдерине которулган. Алгачкы 5 классында гезитке жарыяланып, ошондон тарта чыгармачылыгы өркүндөй баштаган. Акын Улуттук университеттин филология факультетин бүтүрүп, кийин Москвадагы Максим Горький атындагы Адабий институтта сыртынан окуган. Байдылда Сарногоев, Жалил Сыдыков, Шүкүрбек Бейшеналиев, Сүйүнбай Эралиев сыяктуу залкарлардан таалим алып, алар менен бирге иштешип калганына сыймыктанат. Чыгармачылык жолундагы эң чоң табылгам Чыңгыз Айтматов менен тааныштыгым дейт. Ташкындап эң алгачкы тилек ойдон ичине мына минтип жазып койгон. Сүйүбүз Даниярдай, Жамиладай уланса деп тилеймин ушул бойдон. Жазуучулук өнөрдөн тышкары аксакал улуттук аспапта кол ойнотот. Бирок эч кандай музыкалык билим алган эмес. Туаса талант. Өзү айылдын ардактуу аксакалы. Азыркы күнгө чейин мектепте иштейт. Үйдө отуруп ыр жазуудан эргүү алса, мектепке барып комуз кылдарынан чыккан музыкадан ырахат алат. Чыгармачыл адам болгон соң аксакал өнөргө аздек мамиле кылат. Мектепке келе жатканда улуттук формасын салып алат. Окуучуларындагы кыргыз кийими жок сабакка киргизбейт. Gökül Жаманкулов мектепте 2007 жылдан бери иштейт. 13 жылда 100дөн ашуун окуучуга комуз черткенди үйрөтүп, эл аралык сынактарда байгелүү орундарды алып келишкен. Аксакал жаш кезинен тарта мамлекеттик кызматтарда иштеген. Учурда журналисттер, жазуучулар союзунун мүчөсү, билим берүү мыктысы төш белгисинин ээси. Gökül ата айылдын улгайган адамдарынын бири болсо да, өзүн жаш сезет. Поэзия, музыка, улуттук аспаптын күүлөрү анын көңүлүн ток кылып, карлык жөнүндө ойлогонго деле убакыт бербейт. Музыкалык окуу жайы бүтүп келгендер жок келсе да, айлык ас болсо ким келет бияка? Аны иштеп атабыз. Анан иштеге туура келет. Ооба, иштеге туура келет. Бирок баягы айласыздан эмес, ошондо да фестивалдарда биринчи орунду алып атпайбызбы? Кудай ден соолук берсе, чуркап эле жүрөм ошо балдар менен, балдар болуп, ушу балдардын деми менен жүрөмгө деп тойлойм кээде. Загоняем раскаленный шар в нижний котел, чтобы нас внутри согревал. Чоң апалардан турган топ Кытай гимнастикасы менен машыгышууда. Катышуучулардын жашы 70тен кем эмес. Ал эми топ башчысы Анна Семенова 77де. Аталган спорттун түрү менен машыгып жатканына 2 жыл болуп калды. Китайская гимнастика завоевала. Кытай гимнастикасы бүткүл дүйнө жүзүн багындырды. Бүгүнкү күндө аны менен машыккандардын саны өтө көп. Спорттун бул түрү менен машыгып калганыма ден соолугумдун начарлап кетиши себеп болгон. Колу бутум, муундарым, омурткаларым ооруп, Кытай гимнастикасы менен машыга баштадым. Учурда өзүмдү жакшы сезип жүрөм. Эч жерим оорубайт. Каалоочулар болсо өзүм үйрөтөм. Тобумда 15тен ашык киши бар болчу. Коронавирус пандемиясынан кийин көпчүлүгү сыртка чыкпай калды. Спорттун бул туру менен дээрлик бардык адам машыга алат. Болгону адамдын кан басымы ордунда жана дене табы өз нормасында болуусу шарт. Шаар тургуну Кытай гимнастикасына жумасына 2 жолу 1,5 сааттан убакыт бөлөт. Айтымында спорттун бул түрү адам баласын жашартып, энергияга толтуруп турат. Это оздоровительный комплекс. Бул ден соолук чыңдоочу процедура болуп эсептелет. Адамдын организмин жашартат. Мында биз башыбыздан тарта колу бутубуздун манжасына чейин укалоо жасайбыз. Үйгө барып кадимкидей сергип калабыз. Маанайыбыз дагы көтөрүлөт. Анна Семенова бала кезинен тарта спортко ынак болуп өскөнүн айтат. 77 жашка чыкса да, оор көнүгүүлөрдү кыйналбай эле жасап коет. Кытай гимнастикасынан тышкары скандинав жөө жүрүшү менен да машыгат. Спинка прямая, голову держим ровно при ходьбе и палочками отталкиваемся вот так. Руки нельзя сгибать в локтях, рука прямая.
Спортчу апа атайын график түзүп алган. Жумасына 2 жолу гимнастика менен алектенсе, бир күнүн скандинав жөө жүрүшүнө арнайт. 2 колуна 2 таякты кармап, жок дегенде 4-5 чакырымды басып өтөт. Скандинавская ходьба, ну я не скажу, что она быстрая. Скандинав жөө жүрүшүндө баттан басуунун деле кажети жок. Болгон күчүңдү таякка салып басасың. Кыймылдар тегиз, бел жана баш түз болушу керек. Эгер кимдир бирөө бүкүрөйүп же маралдай баскысы келсе, скандинав жөө жүрүшү менен алектениши керек. Машыгууга келгенде алгач денени жибитүүчү көнүгүүлөрдү жок дегенде 20 мүнөт жасап, анан 1 сааттан ашуун убакыт басам. Спорттун бул түрү 10-15 жылга жашартуу касиетке ээ. Менин курагымдагы адамдарга спорт менен машыкла деп кеңеш берем. Эң негизгиси татыктуу карыганга эмне жетсин. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Догдурбек уулу, НТС Жумалык. Улгайган адамдарга дөөлөттүү карлык, жаштарга жаркын келечек тартуулоо, өлкөнүн өнүгүүсү, бакубат жашоо, мунун баары сиздин колуңузда. Эртең шайлоо күнү туура тандоо жасаңыз. 4 октябрь күнү НТС телеканалы добуш берүүнүн жүрүшү тууралуу маал менен маалымат берип турат. Биз менен болуңуздар.